Салам достор. Ош шаарынан 2 бөлмөлүү элитный квартира издегендер барбы? Анда бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Ош шаарындагы Алишер Набаев көчөсү менен Абсамат Масалиев көчөсүнүн кесилишкен жайындагы кальциой мосту бардыңыздар билсеңиздер керек. Ошонун тушунда Юнитранс курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн 5-кабатындагы тактап айтканда жалпы аянты 83 метр квадратты чапчыган ушул батир өтө шашылыш түрдө сатылат. Сатыла турган баасы $85.000 бир аз кеми бар. Эми батирибиздин кайсыл жерде жайгашкандыгын болжолду байкадыңыздар окшойт. Маңдайыбызда Ош мамлекеттик университетинин эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектеби Ломоносов Борбору, анын аркы тарабында болсо Филфак. Кыскасын айтканда, Бишкек стоянканын тушундагы Юнитранстын 5-кабатына чыгып келе бересиздер. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай кирип эле жашай турган бардык шарттар каралган. Ашкана эмелектери дагы өтө сонун болуп жасалгаланыптыр. Бүт бардык шарттары бар. Ремонттору ортодон жогору. Мынаны караңыздар достор. Эгер сиздерге кызык болуп аткан болсо, жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдордун бир катар тартып көрсөтөйүн даректерин. Андан кийин сөзүбүздү ушул жерден улантабыз. Жанагы айткан төр көчөнүн өзүндө кальциой мостун үстүндө турамын. Сиздер кайсыл тараптан келсеңиздер дагы жанагы сатыла турган үй ушул Ломоносов Борборунун бет маңдайындагы Юнитранс курулуш компаниясынын 5-кабатында ушул тараптан киргенде ушу 1-подъезден 5-кабатка көтөрүлүп чыгып бара бересиздер агайын туугандар. Мынакей урматтуу көрөрман, учурда 5-кабатка дагы чыгып келип калдык. Бул жакта болсо Рамазан Сода борбору, Ак Кеме, Зайнабидинова, Ошский район, кыскасын айтканда бүт бардыгы көрүнүп турат. Бул жакта болсо Нышанов мектеби. Сиздер бул жакка чыгасыздар. 2 лифттин орду буюрса каралган, ремонттору жүрүп жатат, буюрса 1-2 айдан кийин пайдаланууга берилет. Лифттен чыгып элесиздер, сол тарапка буруласыздар. Бир аз караңгы болуп атат, акылдуу жарыктар дагы иштебей калган окшойт. Бул жакта 95-катар номериндеги эшикти ачып кирип келе бересиздер достор. Мынакей эми иштеди. Мына 95-квартирага кирип келе бересиздер. Мына бисмиллахир-рахманир-рахим. Ойбой, муну караңыздар. Үйдүн кире бериш жери кенен болсо жакшы да. Мага ошол жагат. Бул жер дагы ошондой экен. Буюрса эмелектер дагы өз бурчунда орун алыптыр. Wi-Fi'лары бар экен. Электромонтаждар дагы Евромонтаж болгон. Бул жагында душ, ата-энелер уктоочу бөлмө, спальный, конок бөлмөсү, зал. Бул жакта болсо ашкана орун алса, жанында кладовка жана ажатканасы бар экен достор. Караңыздар. Эми брондолгон эшик аркылуу киргенде тааныштырууну оң тараптан баштай берейин, кап этпесеңиздер. Бул жакта ажатканасы орун алган. Бүт тарабы потолоктон сырткары, бардык тарабы мына ушундай кафелден басылыптыр. Унитаз орун алган, кол жуучу раковинасы менен. Бул жакта болсо чакан кладовкасы, буюм-тайымыңыздарды ушул жака сактап турасыздар. Эми бул жагы жеңелерибиздин экинчи офиси. Өзүнчө эле сонун жасалыптыр. Караңыздар. Атайын ушул жерге ылайыкташтырылып жасалган. Бул жерге жетишкендиктерди, андай-мындай нерселерди коюп кооздоп койсоңуздар дагы болот. Муздаткыч буюрса кетет. Анан душта стиральный машина кетет. Анан диван кетет достор. Ушул 3 нерсени баса белгилеп айтып өтөйүн. Жакшы жасалган, сенсор менен иштеген плитасы, вытяжкасы бар достор. Бул жакта болсо жылуулуктун батарейкалары орун алган. Бул жагы панорамный терезе. Андан сырткары ээсинин айтымына караганда, мына ушул жерге жалаң стеклосу бар экен, атайын. Бирок эми азырынча уруксат бериле экен да, техпаспорт колго тийгенден кийин буюрса орнотуп алсаңыздар болот. Ал дагы буюрса ушул үйдүн ээсинин мойнунда. Сразу сиздерге өткөрүп бергенден кийин аны дагы буюрса сиздерге орнотуп берет. Люктар бар. Жанагы өрт коопсуздук үчүн. Ушул жерде олтуруп тамактанат экенсиздер. Асты болсо мына ушундай ламинаттар басылган. Эң сапаттуусу. Андан чыгып сиздер туштагы зал конок бөлмөсүнө келесиздер. Бул жерде мына ушул тарап калат. Мына ушул дивандар кетет экен. Анан эми бул узун турасын айта турган болсок, болжол менен бир 8ге 3,5 чыгып калат. Бөлмөнүн узун турасы. Панорамный терезе, занавескалар, пардалар бар. Бул жакта болсо кондиционер бар экен. Эң жакшысы, анан атайын коопсуздук үчүн мына ушундай темир решеткалар менен дагы
камсыздалган достор. Ошону дагы баса белгилеп айтып өтөйүн. Кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, спальный мына ушул бурчта жайгашкан. Бисмилла, мынакей. Бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө. Керен экен. Караңыздар. Но дивандагы кетет буюрса, калгандары бүт бардыгы калат. Софиттердин орду каралган, бир эле ошо люстранын орду бар экен, бирок өзү илине элек. Өзүңүздөрдүн тайптиңиздерге жараша каалагандай люстраны илип алсаңыздар болот. Панорамный терезе экен бул жактагы 5 камералуу, бүт бардык шарттары менен. Мынакей достор, бир ачып көрсөтүп коеюн, Ошму, Ломоносов, Азия гипермаркети. Андан нары кете турган болсоңуздар, арка. Ушул жактан чыгып кетесиздер. Областной больница. Кар бир аз жаап атат экен. Азия турат бул жакта. Кыскасын айтканда бир тарапка ыңгайлуу. Ош шаарынын центри десем, чындап жаңылышпайм достор. Кандай экен? Болду. Идиш аяк көрпө төшөгүңүздөр менен көчүп келесиздер. Болду, жашай бересиздер. Насып кылсын сиздерге. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Анан эң керектүү жери, бул жакта болсо мына стиральный машина кетет, Аристон калат. Өзгөчө күзгү раковинасы менен жуунучу бурчу. Насып кылсын сиздерге. Ушул жерден өнүп өсүңүздөр. Сатыла турган баасын айттык. $85,000 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат, ырымына түшүрүлүп берилет. Техпаспорт бүтүп алдында турат. Өткөндө эле мына 1 айга жетпейт. 25 күндүн тегерегинде болуп калды. Нурдан Орунтаев келип, Оштогу бүт курулуш компанияларынын документтерине жардам берилет деп, өзү ушул жерге келип жолугуп кеткен. Сөзсүз бүтөт достор. Ал жагынан эч кыжалат болбоңуздар. Лифт болсо курулуп атыптыр. Курулуш дагы сонун курулган достор. Мен анда жыйынтыктадым, сиздерге насып кылсын агарыңыздар. Көгөрүңүздөр, базар, мечит, мектеп, ала бакчалар бүт бардыгы жакын экен. Жыргап жашаңыздар.